ар бир адам жаралгандан тартып табият тартуулаган талантка же шык жөндөмгө эгедир болот. Мындай өзгөчөлүк адамдын бүткүл жашоосуна чоң таасир берип, келечек максаттарынын орундалышына шарт түзөт. Кара Суу районунун Ишкабан айылынын тургуну Манас Айбашев да кол өнөрчүлүккө жаштайынан кызыгып, өз сүйгөн жумушунун артынан бардар жашоого умтулуп келет. Каарманыбыздын бала чагындагы кыялы, жан дүйнөсүнүн көксөөсү Ленинградка жетелеп барган. Ал жерден сүрөтчүлүк, кол өнөрчүлүк боюнча билим алган соң мекенине кайтып, Мурас кол өнөрчүлөр бирикмесинде 15 жылдан ашык эмгектенген. Таланттуу адамдын максаты чыныгы кооздукту жаратуу болгондуктан Манас ага да өз үйүнүн чакан бир бөлмөсүн өнөрканага айлантып, убактысынын көпчүлүк бөлүгүн жыгачтан кооз буюмдарды жасоого арнайт. Эликтерди жасайбыз, мындай мындай эликтерди, текелерди жасайбыз. Анан кийин мондай шахматтарды жасайбыз. Толтура буюмдар жасаймынчы. Анан кийин жыгачтан, еще глина, пылина бар жогун. Мына глиналарчы, мына пилдерим бар мына. Мен глинаны азыр мен иштетпей койдум, бирок азыр мен глинам жок болуп калды. Бул эми азыр туруп турат азырчы. Ал өзгөчө кол чыгармачылыгында аяк кеселерди жасоону абдан сүйөт. Ошо кымыздын немесин, кесесин ушул жерде мен ушундай кылып жасап берем менчи. Мына, көрдүңөрбү? Боорекинде кылып жасап туруп, анан ичин оюп, тегиздеп, жүздөп, кесе кылып, мына жерден кыркып, анан кийин кайтып чыгарып алам менчи. Тигини алып берип боорекинде. Боорекинде кылып, мындай кылып туруп, кесе болот, аяк болот булчу. Манас аганын бул кичинекей өнөрканасында жасалган улуттук буюмдардын, заманбап сувенирлердин, комуздун, камчынын көпчүлүк кардарлары чет өлкөлүктөр экенин кошумчалайт. Бирок эми биздин жасаган буюмдарыбыз чет мамлекетке кетет, бирок биздин өзүбүздүн мына Кыргызстандагыларчы алса алат, албаса жок дегендей. Ал эми комузду чабуунун сырында терең үйрөнгөн. Бир комузду чабуу үчүн 3 айдай убакыт жумшайт. Ошого жараша комузда мыкты жасалып, күйгө келиши оңой болот. Такта катары мындай кылып чаап туруп, анан кийин боорекинде о жерин алып, мындай тегиздеп, ал жерин алып туруп, анан уруйун чыгарып, анан комуз болот да, бул ичин оюлат мындай болупчу. Ичин оюлгандан кийинчи бул тегиз оюлбаса үн чыкпай калат булчу. Андай жакшына оюш керек болчу. Мыягы чукур болот, мыягы тегиз болот, түз болот. Мыяктан чыккан үн мыяктан берет, мыяктан чыгып берет да. Кийин капкакталат булчу карагайдан. Өзүбүздүн эле ушу алайкунун ак карагайынан, көк карагайынан капкакталат, бирок жакшы болуп. Майлуу карагайлар болбойт. Кол өнөрчүлүк бул ата-баба мурасы. Андыктан Манас ага да өз өнөрүн жаш муунга калтырып, кары жаш дебей өз чеберчилигин үйрөтүүгө далаат жасап келет. Азыр эми Манас экөөбүз быйыл маданият жылына карата ушу улуттук буюмдун жыгачтан жасалган буюмдун баарын жасаган атабыз. Мен үйрөнүп алдым. Кудай кааласа күнүгө келип жардам берип, боеп, жасашып, мен да жасап калдым. Ушу элге керектүү товарлардын баарын чыгарып бергенге аракет кылып атабыз. Мындай асыл өнөрдүн ээсинин кылган иштери, жасаган буюмдары айылдаштарынын сыймыгы десек да жарашат. Кичинесинен бери ушу кесипти сүйүп чоңойгон. Себеби кол өнөрчүлүгү бул кыргыз элинин эскиден келген бир салты. Азыркы мезгилде эл үчүн, биздин айлыбыз үчүн, биздин мектептер үчүн дайым ушу эмне болсо да жасап берген өтө күчтүү өнөрчүлүктөн бири. Дайым ушу эл үчүн дайым кызмат кылат. Каарманыбыз жыгачты алтын катары көрөт. Ал өз өнөрүнө байланган тагдырына абдан ыраазы. Ушул жан дүйнөсү эңсеген, тандап алган кесиби менен уул үйлөп, кыз чыгарып бактылуу жашоо кечирип келет. Өнөрлүү өлбөйт демекчи, Манас агабыз бир гана чакан бөлмөдө момундай кооз сувенирлерди, жана комуз, камчы, ошондой эле айрыкча момундай кеселерди жасап, кыргыз элинин улуу маданиятына салым кошуу менен бирге көптөгөн шакирттерди тарбиялап келүүдө. Каныкей Жороева, Самат Сайдамат уулу, Илимбек Эмилбек уулу атайын таң нуру көрсөтүүсү үчүн